Адамдардын өздөрүнүн демилгеси менен ушундай бир таштак, балчык, ылай болсо дагы көчөгө Улан Эгизбаевдин атын берип атканы бул бүгүнкү күндөгү сотторго, финполицияга, прокуратурага жообу. Карапайым элдин Уланга байланыштуу жообу мына ушул. Сот, прокуратура, финполиция көпөстөрдү, уурларды коргоп атат. А Уланды эптеп тапкан акчасы нанга жеткен карапайым адамдар коргоп атат. Уландын ата-энеси үчүн мындан өткөн бакыт барбы? Турабы? Анткени бүгүнкү күндө мына жөнөкөй эл менен сот, прокуратуранын айырмасы асман менен жердей экенин далилинде отурабыз биз. Анткени ошол мен ошол соттордун күмөнүм бар да. Улан Эгизбаев ким болгон, ал кандай телепередачалар тарткан, журналисттик иликтөөдөр жүргүзгөн, ошону соттор көрбөсө керек деп да ойлойм да мен. Бүт эл көрөт, ошол финполициянын кызматкерлери, прокуратура, алар кечинде акыйкатты кыз деген телепередачаны көрбөйт да. Алар реалдуулуктан таптакыр алыстап кетиптир. Бүгүнкү күндөгү реалдуу турмушта соту, прокуратурасы, финполициясы такыр башка дүйнөдө жашап атат. Мына эл мына ушундай турмушта жашап атат. Анткени эгерде ошолор Уландын талантын сыйлап, көрүп, буга чейин жасаган ишин билгенде ушинтип Уланга арызданып барган балдарды өзүн айыпка жыгып койбу сот. Бул кайсы өлкөдө болушу мүмкүн мисалычы? Уландын ушул экрандагы өткөндө дагы айттым мен, эки түрдүү каарманы болчу. Улан эки түрдүү адамдарды эфирге чыгарчу. Биринчиси жалаң карапайым жаратман адамдар. Бирөөсү жанагы буту баспаган майып бала, бирөөсү жанагы оорукчан кыз, бирөөсү ат менен таңгамал туруп сабак берген жөнөкөй мугалим, бүт жөнөкөй акчасы жок, элге кызмат кылып аткан ушундай бир жаратман, уникалдуу сонун адамдар болчу. Уландын каармандары ошолор эле, биринчи түрү. Экинчи түрү эл жеп көргөн жалаң уурлар болду. Экинчи түрү көпөстөр, уурулар, мыйзамды сыйлабаган, мыйзамсыз байыган, жанында бүт элди тоногондор. Мына ошо эки түр Уландын каармандары. Азыр бирок сот менен прокуратура баягы экинчи түрүн тандап алып, ошолорду коргоп, биринчи түрдөгү Уландын каармандары менен мындай алардын пикирин эске албаганы аябай таң калыштуу болуп атат да. Анан көпчүлүк ойлойт да, бизди баягы силер деле жыйынтык чыгара албай атасыңарбы? Ушундай деп ойлошу мүмкүн да. Биз парламенттен сүйлөгөнүбүз баягы сотторго жүрөгүнө жетип таасир этпесе дагы, жөнөкөй адамдар аларга жетип атат. Алар түшүнүп атат. Алар көрүп атат. Ошон үчүн мындай Уландын мындан аркы иши уланарына биз баарыбыз көзүбүз жетип калды. Мынаны карабайсыңарбы? Ушул бир 50 сомдон, 20 сомдон топтоп, мына ушундай оюнчуктарды Уландын баласына көтөрүп келип атат карапайым адамдар. Мына накта элдик баа, элдик сыйлык деген ушундай болуш керек. Келечекте бизди мына турган өспүрүм балдар бардыгы келечекте сот болом, прокурор болом, заңгыраган үйдө жашайм, жип менен чоң кызматта отурам деп кыялданбаш керек. Келечекте балдар мына Уланга окшогон адилеттүү, акыйкат, карапайымдардын таламын талашкан ошондой бир чыгаан азамат болом дегенди биз күн сайын айтып үйрөтүшүбүз керек аларга. Сенин тапканың ак, эмгегиң адал, сен уур эмессиң. Ушундай ак менет менен үй бүлөңдү багып атасың деген нерсени биз мындай идеология катары колдонушубуз керек. Бирок жанагы көрүстөндөгү мүрзөлөрдү саткандар боюнча биринчи инстанциянын соттукун биз аягына чейин чыгарганга мына Азаттыктын журналисттери ага түнү күнү аракет кылып атат. Баарыбыз аны биз ушул бойдон жөн койбойбуз. Силерге чоң рахмат. Эми Рыскелди Чыныбекович айткандай, бизге деле ушундай саясатчы үчүн, депутаттар үчүн ушундай жөнөкөй адамдардын, ылай кечип турган адамдардын айраны менен нанын жесең дагы ошол бакыт да. Бир министрдин сойгон жылкысын жегенге караганда, силерге келип, силер менен чогуу дасторкондо отуруп, силер менен ошо нан жеп, ошентип кеткен бизге деле, өзүбүзгө деле жакшы. Ошон үчүн силердин жанагы ишиңерди Рыскелди Чыныбекович баарын айтып берди, аны аракет кылабыз. Өткөндө дагы Рыскелди Чыныбекович мен келип кеткем. Ой, силер бизди унутуп калды деп ойлоп калбагыла. Биз ага максималдуу аракет кылып, баардык каттарды алып, өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Премьер-министрге чейин өзүм кирип айттым. Бул киши айтып атат.
Эми ошон үчүн ушул жактагы балдарды, ата энелерди биз мындай Кудай буйруса бир жакшы жаңылык жакынкы күндөр болот деп колубуздан келишинче ишендирип туралы. Макул, рахмат силерге.